бизнеске. Сіздер жөн эле мынтип дыйкандар окшоп үйрөнбөй. Бул жерде агро бизнес тарабын үйрөнүшүңүз керек да. Мындай убакытты биринчи учурда үйлөрдү колдонушуңуз керек. Сіздер баягы отоп өзүңүздөр кылган эмес мүмкүн болушунча кыска мүнөттө адамдар жумуш күчтөн дагы уже кайтышты. Жок, баягы Американын халкынын 1% айыл чарбада иштейт. 1%, 400 миллион болсо 4 миллион адам эле айыл чарбада иштейт. Bir teknikanın bir adam minimum olup da bizdeki 100 ya olsa 500 adam için grup yok. 100 hektar жерди айдап koyuyor insanlar. Misalı алар ошо техника көтөрүп, мүмкүн болушунча кыска мүнөттө ошол маселени чечкендин жолу техниканы жакшы колдонуш керек да. Ооба. Механизацияны жакшы колдонуш керек. Бул жерде топураксыз каныбыз болуп, ар бир шланг бар чөйрөт, ушул жерден суу чөп. Бул менен кошо азынсак. Сиз чай ичип атасыз, чайды жөндөп ичсе болот, ага сахарды же балды кошуп ичсе деле болот да. Сахар кошуп ичсең ширинирээк болот, туурабы? Дал ошондой жөндөп суу алсаң да болот, же азот, фосфор, калийди кошуп берип койсоң, суу дээриген абалда аны кошо иче берет. Фертилизация деп коет илимде, fertilization. Натыйжада түшүксүзлүгү, мисалы, Конияда сахарный свёкла бар. Кат кызылжасынан кум шекер өндүргөн бир фабрика бар. Орку деген бир марканын өндүрөт. Биз дагы бар профессорубуз менен барып алып эле ошол сахар өндүргөндө жылуу суу өнүп чыгат, кайнак суу чыгат. Аны эмне кылабыз? Коня бизге окшогон климат. Ошко окшогон, Жалал Баткенге окшогон, деңизден келе 1000 метр, кышында кар жайт, жазында алма-салма бышат, ушундай климатта. Түркияда кар жауган жерлер бар, банан өскөн жер бар, бирок мен айтып аткан жер бизге окшош жери. Алар теплица бар, голландский система менен, айнектен бийиктиги бийик, өтө бийик, мисалы 10 метр тегерегинде. Анан дал ушундай ичине аба үйлөп турат да, эшикчине ачсаңыз сыртта шамал айлайт. Бул кумускалар көпөлөк жана личинка таштар менен ол зенкечтер теш кычык-кычыктан кирем десе дагы аны айдап чыгарып койгон давление бар экен. Бирденке бар, бирденке базада давление дайыма чыгарып коет экен. Анан ичи жылуу ошол кайнап сууну айландырып чыгарып берет. Кайра муздагандан сахарын өндүрөт, кайра ысыранын бияктан теплицада помидор өндүрөт. Бир көчөттөн 11 ай боюнча помидор алат. 11 ай. 60 шингил ар бир жарым килограммдан. Турмай меме салып турабы? Ооба. Бул кебирлер бизде кар жааган үчүн өлүп калат. Кебирлердин жашоо немеси узак. Мисалы баклажандын дарактары бар, мен көргөм Түркияда, бою бийик. Булар табигый эмеси Африка өлкөлөрүндө көп жылдык жашачылар келип калат. Климат туура келсе 2-3 жыл деле өсүп тура берет алар. Дарак окшоп өмүрөт кайра беретчи. Климат туура келсе кышында эле жазда кайра эгишке келип берет да. Көп жылдан. Bir tüğü 30 kg üretilen. Pazarda 3 lira 4 lira olsa özlerinin aşağısında. Onlar 5 liradan düşürmeye satıp eksport kılıp. Şingil kılıp, Rusya kılıp. Kıskaça şundan